Алла Таала Құран айтады: "Иннама я'муру масаджидаллах, иннама я'муру индаллахи масаджидаллах". Алла Тааланың алдында қараңыздар, мечітті құрушылар, мечітті абат қылушылар кімдер бар? Ман амана биллахи вал яумил ахир. Аллаға иман келтіргендер, жана ақиретке иман келтіргендер. Ошондой эле жакшылыкка чакырып, жамантан кайтаргандар деп. Мына ушулар абат кылуучулар деп мечитти. Албетте, караңыздар, бул аяттын түшүү себеби өзү Меккеде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында Каабанын айланасында кызмат кылып жүргөн арабтардын уруулары бар эле. Арабтардын үйлөлөрү бар эле. Бирөөсү болсо ошол ажыларды келген учурда сугарып, мындай чыкканда алардын суусун берип, тамак ашын бергендер бар эле. Арасында үй, турак жайын бергендер бар эле. Бирок ушулар абат кылуучуларбы деп Куран аятта ушул Тоба сүрөсүндө айтылган, Алла Таала окуяны мисал келтирип атат. Ушуларбы дейт булар. Жок, алар эмес. Ким чындыгында Аллага иман келтирип, акыретке иман келтирип, мечитти абат кылгандар. Мечитти абат кылгандар, ошондой Алла жолунда күрөшкөндөр, өзүнүн малы менен, жаны менен, убактысы менен күрөшкөндөр, мына ушулар, урматтуугандар, мына ушулар мечитти абат кылуучулар дейт. Алланын алдында мечитти тирилтүүчүлөр. Азыркы көрүнүшү караңыз, сырткы келбетин көрүп атабыз мечиттин. Алхамдулилlah, Кудайга шүгүр. Ушундай кооз мечитти бизге Алла Таала мүмкүнчүлүк берип атат. Баары шарттары бар, ыңгайлуу. Жада калса дараттын астындагы баардын ичинде. Бул биз үчүн өтө жакшы сүйүнүч, машалла. Караңыз, чоң бир күч кубат ала турган, ички дүйнөнү, руханий дүйнөнү жаңылай турган, кубаттай турган бир жайлардын бири биз үчүнчү. Эми ушул мечитти толтурушубуз керек, урматтуугандар. Ошонун ичиндагы абат кылып, анткени үй неси менен үй болот ал. Үйдүн көркүн ошол үйдүн тургундары, адамдар ачышат да. Мечиттин да көркүн кимдер ачышат? Мына алдыңкы сапта турган аксакалдар отурса, 5 вакыт намазга келсе, ушулардын баардыгы, жума намазга келсе, башка намаздарга да келип, мечитти абат кылса, жандандырса, айылдын бар тургундары. Мына бул айылда 10 миңден ашык адам жашайт экен, Кудайга шүгүр. 5 мечит эгер эсептеп көрсөңүз, айылдын 5тен 1 дагы эсептеп көрсөңүз, ошол мечиттерге батып батпай калат да. Бирок тилекке каршы ачылган күнү көп адам келет экен, жума күндөрү мечитке батпай калат экен. 5 вакыт намазды карасак, багымат намазын карасак, мечитибиз бош болуп калат, урматтуугандар. Ошого бул мечитти абат кылалы, унутпайлы. Биринчи күндөн баштап, машалла, ушул мечитке Алла жолунда жүргөн адамдарды тосуп алабыз деп, ошолорго кызмат кылабыз деп, алар дагы абат кылышсын, машалла. Биз дагы көмөкчү болуп, нусрат кылып, жардам берип, далили болуп берип, бул нерсени баардыгын кылалы иншалла. Башынан баштап, биринчи күндөн баштап кылалы. Анткени урматтууган, мына өзүңүздөр деле көрдүңүздөр, Туркия элине мусулман калк, машалла. Өтө мындай чыккан дүйнө жактандагы алдыга кеткен өнүккөн мамлекеттердин бири. Бирок Алла Таала бир сыноо жөнөттү, жер титирөө аркылуу алардын үйлөрү дагы кулап калышты, канча деген үйлөр, канча миңдеген адамдар жердин астына калып калды. Мечиттери да жада калса, мечиттери да бузулуп калышты. Эми урматтуугандар, караңыздар, бул биз үчүн чоң үлгү да. Эртең Кудай сактасын, биздин башыбызга деле ошондой сыноо келип калышы мүмкүн. Ага чейин мечиттерибизди толтуралы, ага чейин ибадат кылалы, ага чейин жакшылыкты кылалы, ага чейин кимдин кандай Алланын алдында парз болгон болсо, зекет бериш керекпи, зекетин берсин ал адам. Ажылык кылыш керекпи, ажылыгын кылсын ал адам. Орозо ар бирибизге парз, машалла. Намаз ар бирибизге парз. Бир эле убакыт эмес, жума эле күн эмес, же айт күн эмес, 5 убакыт урматтууган. Ошонун баарын тең иншалла азыртадан эртегесизде, эртерээк иншалла ушуларды тургузуп, ушуну баарын алып келели. Мына аксакалдар, сиздер алда болуп берсеңиздер, ушул жолдун башында болуп берсеңиздер, калган кийинки муун жаштар дагы артыңыздардан ээрчийт. Жаштар да артыңыздардан ээрчийт иншалла. Ошого иншалла ушундай бир жакшылык күнү, ушундай кубанычтуу күнү баарыбызга иншалла бир жакшы ниет кылалы. Ушул мечиттин эң негизи дагы абат болуусуна, ушул мечиттин эл аркылуу толуусуна биз да себепкер болобуз деп. Бир адам болбосун, 2 адам болобу, тууган уруктуу болобу, балдарыңыз барды алып келиңиздер иншалла. Ошол мечит толо тургандай, абат боло тургандай кылып, баарыңыздар алып келиңиздер, өзүңүздөр да келиңиздер. Мечит ким менен кооз болот ал? Мисалы, кооз мечит кылып койсок эле сыртынан, ичинде эч ким жок болсо ал мечит бойдон ал жөн эле бир имарат эле болуп калат да. Ичиндеги адамдар келип, масжид деген билесиздер, арабча сөз, саджада деген сөздөн чыгат, бул сежде кылуу дегенден, сежде кыла турган жай да. Ошо сежде кыла турган адамдар көп болуш керек ичинде. Сөз түрдө. Ошонусу менен мечит болот. Эгер эч абат болбогон, сежде кылчу адамдар, азан айтып, намаз окуй тургандар, бу бири дагы болбосо, анда ал мечит эмес, ал жөн эле имарат болуп калат, урматтуугандар. Коо сыртынан курулган имарат болуп калат, бирок эч кандай таасир да калбай калат. Ал мечит болбой калат, урматтуугандар. Ошондон ошол мечитти биз мечит боло тургандай абат кылып, биз өзүбүз эл, өзүбүз келели иншалла,
өзү келели Алланын алдында өзүнүн милдеттерибизди аткаралы иншалла. Эми караңыздар, жараткан Алла субхана таала ошол Куран аятта мечитте абат кылуучулар деп сыфаттар, бир нече сыфаттар айтып турабы? Бул Аллага ыйман келтиргендер, жакшылыкка чакыргандар, жамандыктан кайтаргандар, Алла жолуна өзүнүн жаны менен, убакыты менен, малы менен чыккандар деп айтты караңыздар. Жөнүнө айткан жок, ушунча сыфаттын баарын айтты. Эми өзгө суроо берели, ошол сыфаттын баары бизде барбы? Ошол сыфаттын баары бизде барбы? Караңыздар. Өзүнүн малы менен, жаны менен. Мына айрыла 5 мечит болсо, көпчүлүк мечиттерди биздин спонсорлор куруп берип атат да. Бирок өзүнүн айылда деле колуна баратындар бар да. Туурабы? Зекет важип болгон канчадан адам бар? Аксакалдар билесиздер, мисалы мына айылдын тургундары, имамдары билесиздер. Өзүңүздөр деле билесиздер ошончу. Эми ошол адамдар өзүлөрү кура турган учур келди. Эми азыр Кудайга шүгүр, жерин берип болсо дагы өзүбүз жерин берип атабыз. Башка туугандар келип биз өзлөрүнүн акчасын сарптап, неге турмат туугандар шундай кооз мечиттер куруп берип атат да. Бирок кыргыз эли Кудайга шүгүр, мындан 10 жыл, 20 жылдан мурун кандай абалда эле, бирок азыркы күндө кедейдин деле чайы, ичкен, жеген наны, тамак ашы байлык менен эле тең эле да, бирдей эле. Баарыбыз Кудайга шүгүр, Алла Таала оомак берип, ырыскыны кенен кылып атат. Бутуна туруп атат, заңгыраган этаж үйлөр салып атабыз. Эми урматтуу туугандар, ошондой кыргыздын азаматтары арабызда бар. Ошолорго бир аз түрткү керек. Бир аз түрткү керек. Аксакалдардан болобу, жаштардан болобу, бир аз намысына тийип коюш керек. Ошондой адамдар өзлөрү курсун мечит. Өзлөрү нолдон баштап жерин алып, ушундай дуалын көтөрүп, бир этаж, эки этаж заңгыратып, баардык шарттар менен өзлөрү кылсын, машалла. Арабызда ошондойлор бар, ниет кылгандар бар, машалла. Эгер өзүнүн мүмкүн каражат жетпесе дагы, бирок мен кызмат кылып берем, мен куруп берем деген адамдар бар, урматтуу туугандар. Ошого баарыбыз ниет кылалы иншалла. Биз өтүп кетсек дагы садака жария деп коет. Ачык садака артыбыздан ошол сооп тие турган иштердин бири мына мечит куруу. Көпүрө салуу, жол салууга урматтуу туугандар. Ошондой иштерге азыр Кудайга шүгүр элдин кудурет жетип калды. Кудайга шүгүр. Баарыбыз тең жетип калдык. Ушул нерсеге өзүбүз келели эми. Өзү дагы таргып берип, кызыктырып, өзү дагы анткени биздин үстүбүздө турган, биздин чөнтөгүбүздөгү, жүрөгүбүздө турган байлык, урматтуу тууган, бул оомат. Бул оомат, Кудайдын берген ооматы, үстүбүздө турган көлөкө сыяктуу. Үстүбүздө турган булут сыяктуу, астыбызда турган көлөкө сыяктуу. Бүгүн биздин үстүбүздө, эртең башка бирөөнүн үстүндө болот. Биздин үстүбүздө турган учурда урматтуу тууган пайдаланып калалы. Ушуга окшогон мындан дагы мыкты, мындан дагы заңгыраган мечиттер салалы. Укмуштай мисалы айылдын жолун салып берип койсоңуз, канча адам өтөт? Канча адам ибадат кылат? Ошонун баарын сообу сизге тиет. Ушул мечит бузулуп, жок болгу чакты канча адам сежде кылсын, канча адам ибадат кылсын, баардыгын сообу, бир эле адамга эмес, ушунун курулушуна себепкер болгон ар бир адамга жазылат, урматтуу туугандар. Унутпайлы бул нерсени. Ошого окшогон жакшы мындай бир салымдар болуп аткан учурда колдон буттан ала калып, жардам берип, туш тараптан жардам берип, мисалы мына документте бүтөлө экен, мечиттин документин бүтүрүшүнө себепкер болуп, колдон кайсы бир адамдын сөзү өтөт, бирөөнүн акчасы өтөт, дагы бирөөнүн бир себепкери бар, тааныш билиши бар, жардам бериңиздер ушул нерселерчи. Анткени мечит жөн эле куруп коюш эмес, ошонун документально да толук бүтсүн да. Ушундай кылалы иншалла, баарыбыз ниет кылалы. Ар бирибиздин атынан ушуга окшогон мечиттер курулсун иншалла. Мындан да мыкты заңгыраган мечиттер курулсун. Ошо мечиттер ичи абат болуп толсун, машалла. Көбүрөөк аракет кылалы, анткени биздин колубузда калган акчабыз, дүйнөбүз, мына кабырга канчадан адамдар жаназа узатабыз, туурабы? Кабыр толуп атат, кенейип атат күнгө сайынчы. Фаланча өтүп кетти десек угуп калабыз. Эми караңызчы. Ошол кеткен адам топтогон акчасын жалып кетеби жанына? Алып кетпейт, туурабы? Энеден төрөлгөндө кепин менен караңыз, энеден төрөлгөндө кандай төрөлсө, абубакка койгон кепинге оролуктагы болду, акыркы сапар узатылат. Анын акчасы дагы, алган минген унаасы дагы, курган заңгыраган үйү дагы эч нерсесин ала кетпейт. Бирок ушуга окшогон садака жария кылып, ачык садака кылган нерселер болсо, жолун салган болсо, көпүрө кылган болсо, мисалычы, мунун баары тең, урматтуу тууган, кабырга ала кетпейт го, бирок амал китеби жабылбайт. Амал китеби ачык бойдон калат, сообу артынан жете берет. Ошондон баарыбыз тең ниет кылалы иншалла, ушундай жакшылык кылалы деп. Мусулман бай болуш керек. Мусулман күчтүү болуш керек, алсыз эмес. Мусулман бутуна турган тайманбаз, бекем, эр жүрөк болуш керек. Убагында мусулман ошондой эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дин алып келип бизге, ошо динди жашоосун алып келип элге таркаткан сахабалар мына ушундай эле. Дүйнөгө үлгүсүн көрсөттү. Арасында кедейи бар эле, байы бар эле. Байын карасаңыз, мисалы Абдурахман ибн Ауф радиллаху анху,
сахабалардың ашара мубашира тирүү кезинде бейиш менен сүйлөнгөн 10 сахабанын бири. Уламалар айтышат 250 миллион динар калтырган дейт. Байлыкчы. Азыркы күндө бул мультимиллиардер да. Ошол адам мусулман. Мусулман болуп бейишке болгондо дагы тирүү кезинде киресин деп сүйүнчүлөгөн адамдардын бири. Байлыгы тоскоол кылган жок, зекетин берди. Алла жолунда жанагындай эмелерге жихадка чыккан учурда мисалы мусулмандар каржылады. 30 миң деген ашык кулду азат кылган. Эми канча деген мечиттерди курган атынан. Канча көпүрө жол салган. Канча деген ошо согушкан чыккан учурда төөлөрдү курал жарак менен, соот менен мусулмандар каржылап камсыздаган. Ошол адам мусулман болгон урматтуу туугандар. Тарыхта дагы эң бай адам бул дагы мусулман болгон билесиздер. Ошондон урматтуу туугандар, арабызда ошондой жигиттер бар, ошондой адамдар бар, эр жүрөктөр бар. Берешен адамдар бар. Ошолор дагы жөнгө салып, эгер өзүлөрү акыл эси менен жетип, өзүлөрү ушундай иш кылам деген болсо, аларга тоскоолдук кылбастан кайра. Мына машалла эр азаматтар чыкты, кылсын машалла. Курсун, сартпасын акчасын, анткени ал акчасы эртең ахиретке. Ошо мечитти курган адам бейиштен билип коюңуз, хан сарай курду өзүнөчү. Өзүнө касыр курду укмуштай. Өзүнчө бир резиденция курду деп элестете бериңиз да. Жерин берген адам ал да ошондой бир курду. Ушул жерде 15 сотик, 10 сотик жер берилсин, бирок бейиште алатылар гектар миңдеген жер берет да. Жер бетинен чоң жер берет, жай берет. Ошондой эр азаматтар арабызда эле бар, беришин адамдар бар. Ошолорго бир аз түрткү керек мүмкүн. Ошолорго бир аз жанагындай жол көрсөтүп коюш керек. Ошолордон өзүбүз дагы биз бололу урматтуу туугандар. Алла Таала баарыбыздан муктажсыз, мына бай мусулмандардан күчтүү мусулмандар кылсын иншалла. Баарыбыздан ниет кылалы, ошон заң караган мечиттерди, жакшылыктарды кылалы. Ачык иксан кээде ошондой болот. Адам баласына бир ачык бир нерсени көрсөтмөйүнчө ал кылгысы келбейт да. Мисалы эки бай келип жума намазга келип калган болсо, мечиттин муктаждыгы деп садака чогулуткан болсо, бирөөсү тигинин көзүнчө 5000 сом берип койду мисалычы. Адатта эми баягыдай жат көрүнүш мүмкүн, аны жанагындай эметиши мүмкүн да. Баягы акчанын айтылат го. Бейишке келгенде кыргыздын акчалары бар го. 20 сомдон баштап 5000 сомго чейин баары тең кезекте турат. Анан караса 20 сом менен 50 сомдуктар кезексиз эле бейишке кирип бартат да. Кезексиз эле бейишке кирип бартат. Анан 5000 сомдук сүймөн кулчак барып эмне кылат? Биякта кезек күтүп, ага эч киргизбейт анычы. Неге силер эле кирип бартасыңар, мени киргизбейт десе, алар айтышат, анткени кайсыл мечиттин кутучасына, кайсыл мечиттин садакасына сен чыгып калдың элең деп аны четке кагып коюп турдагы. Ал эми 20 сомдук менен 50 сомдуктар өтө көп киришет экен да. Урматтуугандар, эми албетте бул мисал катары эле ошондой берешен адамдар бар да. Эми бир байдын көзүнчө башка бирөө $100 салып койду мисалычы. 5000 сом берип койду мисалы, аны көрүп экинчиси намыстанып, бул менден жөнөкөйрөөк жашайт. Бирок ушунча сарптап атат, берип атат. Демек ахиретке бараптыр. Мен дагы беришим керек экен, мен мындан эмне калам деп берет ал дагы. Азыркы күндө мына той аш кылып атабыз мисалы. 40-лык, 3-лүк, 7-лик аш кылабыз, жана башка кылабыз. Бирөө бир жылкы сойсо, элден эмне кем калам мен? Мен 2 жылкы соем, 5 кой соем деп жарышабыз го. Монго ушуга окшогон мечит курууда жарышалы урматтуу туугандар. Ушуга окшогон мечит курууда, жакшылык кылууда, садака берүүдө жарышалы. Ва таавану алал бирри ва тaqwa. Жакшылыкта, такыбачылыкта жарышкыла, атандашкыла дейт Алла Таала. Ва ла таавану алал исми вал удван. Душманчылыкта, жаман иште, күнөөдө жарышпагыла дейт. Ошондон урматтуу туугандар, ушундай иштер жарышалы машалла. Бири-бирибизге үлгү бололу, түрткү бололу, айталы кайра-кайра машалла. Анткени биз үчүн кыямат кимге өлүм келсе ал үчүн кыямат башталыптыр дегенде мааниде хадис айтылат, караңыздар. Биз үчүн кыямат башталып электе мурда. Өлүм гаргара болуп тамакка такалып калгандан мурда ушуга окшогон жакшы иштер кылалы. Анткени караңыздар, бекеринен аятта айтылбайт, мечитте абат кылуучулар кимдер дегенде, өзүнүн малы менен, жаны менен курбанчылык кылгандар, Алла жолунда көрүшкөндөр деп. Мына чаканда бекер курал акчасы жок, мисалы мүмкүнчүлүгү жок, жөн эле курбанчылык эмес, малы менен биринчи айтылган да. Кедейдин мисалы эң кымбаты ал үчүн акча болсо, бай адам үчүн эң кымбат анын убактысы болот экен да. Бай өзүнүн убактысы менен сарптаган болсо, ал үчүн эң кымбат нерсени сарптаганга барар да. Кедей адам өзүн ал байлыгын сарптаган болсо, жүрөгүнөн бөлүнүп чыккандай берген болот ал. Бирок унутпасын иншалла, мына ошолор мечитте абат кылуучулар, мына ошолор Алланын алдында эртең кыяматта бейишке сураксыз кирүүчүлөр иншалла. Бейишке кезексиз кирүүчүлөр.
Ошо адамдар катарында биз дагы бололу. Мечитти абад кылалы. Буга окшогон заңгыраган мечиттерди, медреселерди, биздин мына канчадаган жаштар уулдарыбыз бар. Ушулардын баарын тарбиялай турган, ошолордун баарын өстүрө турган, дин илимин үйрөтө турган, арасынан кары чыгара турган, алым чыгара турган жайларды, медреселерди куруп берели. Жети Өгүз район боюнча Барскон эң чоң айылдардын бири. Канча миңден түтүн бар туурабы? Бул жерде бир райондун центрде кылса ката болбойт да, машалла. Ушундай жерде бир жок дегенде бир чакан жакшы медресе болуш керек. Ошо азыр мисалы мен билген көлдөн бүткөн өтө көп Жети Өгүздүн өзүндө эле уламалар, дамылар бар. Мен чоң окуганда 3-4 бала бар да. Ошолордун баарын башын биртирип чакырып, мына биздин балдарыбызды Куранды үйрөт, илим үйрөт, көрсөт деп башын биртирип бир медресе чакан куруп бериш керек. Ошолорго дагы өзүбүздүн арабызда эр жигиттер чыксын, жерин берсин, мал мүлк дүйнөсүн берсин, машалла. Ушундай заңгыраган имарат куруп берсин, аракет кылсын, машалла. Канча деген аалымдар чыгат. Алар канча деген адамдарга дин жеткирет. Канча деген Куранды, канча миң деген жолу тамгасын кайталап, Куранды кайталай турматтаган, ошонун сонун баары карап жүрөт. Эми бирок караңыздар, бирөө айтышы мүмкүн, паланча бай, паланча менден байыраак ошолор кылсын. Мен эмне кылам? Мен жөнөкөйлөгө мен өзүмдүн эптеп курсагын тойгузуп атам, үй бүлөм эптеп жетпей ашпай да деши мүмкүн да. Жок, урматтуу, эртең суракка барганда баарыбыз бирдей жооп берет экенбиз. Бай дагы жооп берет, кедей дагы жооп берет. Берген дагы Алла жолуна, бербеген дагы жооп берет экен. Баарыбыз бирдей жооп беребиз да. Ар бир адам өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша. Билесиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Табук согушуна жарыя кылган учурда мусулмандардын жалпы мусулмандар жар салынат да. Алла жолуна сапарга аттанып атабыз, кимдин эмнеси болсо ошол алып келсин. Колундан эмнеси келсе, ушул сапарга кошумчасын берсин, кошумча салымчасын берсин деп жарыя салгандан кийин ар бир сахаба өзүнүн колунда бар нерсесин көтөрүп, мүмкүнчүлүгүнө жараша алып келип баштады. Арасынан Умар радиаллаху анху, билесиздер, исламда 40-чы жолу исламда кабыл кылган эле. Андан эң биринчи кабыл кылгандардын бири Абу Бакр радиаллаху анху. Умар радиаллаху анху менен Абу Бакр радиаллаху анху дайыма атандашып жүрөт эле. Атандашып жүрүп, мен иншалла Кудай кааласа Абу Бакр радиаллаху анхудан дагы озуп, жакшы иште, сооп иште ашып кетем деп ниет кылып жүргөн Умар радиаллаху анху. Ошол күнү, мына ушул күнү мен ашамын деп бекем ниет кылып үйүнө барып, жарым оокатын көтөрүп келип, ошол жерде койлору бар эле анын кол астында, башка мүлк дүнөсү бар эле, ошолордун баарын тең жарымын үйүнө калтырып, тең жарымын мешитке алып келет дагы, ошентип, ана мына Алла жолуна сарптадым, ушунун баары Алла жолуна кетсин дейт. Абу Бакр радиаллаху анху ошол учурда колунда кичине колу жукараак мал мүлк дүнөсүн баарын дин үчүн сарптап, жумшап, таркатып кичине мындай чыкканда муктаж абалда эле алчы. Бирок ошо карабастан үйүнө барды, пайгамбардын жайрын уккандан кийин колунда бар нерсесин баарын көтөрүп келди. Эч нерсе калтырган жок. Эч нерсе калтырбай, жада калса өзүнүн үстүндө турган кийимин дагы жанагындай үйүнүн пардасы илинип турган парданы алып туруп, экиге айырып бөлүп туруп, бирин белине изар кылып байлап алып, экинчи бөлүгүн рида кылып үстүнө жамынып алат дагы, пайгамбардан Алла келип, мына менин бар десем баарын көтөрүп келдим дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сырткы көрүнүшүн караганда, сахабалар да ойлогон, Умар радиаллаху ойлогон не деп? Абу Бакр радиаллаху караганда Умар радиаллаху анху көбүрөөк сарптады. Эми ушул күнү иншалла жакшы иште, сооп иште озуп кетип алдыга кетет деп. Ошонтип ойлоду эле да. Умар радиаллаху анху өзү ойлогон ошентип. Бирок Абу Бакр радиаллаху анхунун калыс ниетин, Алла үчүн колунда бар нерсени сарптаганын Алла көргөн эле да. Алла көрүп не болду? Пайгамбардын жүрөгүнө ушундай ой салды, пайгамбарыбыз суроо берди. Ким эмнени алып келди деп суроо берген жок элгечи. Үйүнө ким эмнени калтырды деди. Ким эмнени үйүнө калтырды деп суроо берди. Ушул суроого жооп бергенде Азирети Умар радиаллаху анху, мен тең байлыгымды үйүмө калтырдым, тең жарымын Алла жолуна алып келдим, мына сарптап деп жооп берди. Абу Бакр радиаллаху анхунун алдынан андан сурагандан кийин Абу Бакр радиаллаху анху не деди? Ал айтты, мен үйүмдө Алла жана анын элчисин калтырдым. Башка эчтеке калтырган жокмун, баарын алып келдим дейт. Бирок сыртынан караганда Умар радиаллаху анху көбүрөөк сарптады эле. Бир нече кой алып келген, бир нече байлык алып келген да. Алла жолуна сарптаган деген да. Эми бирок караңыз, ошол жерден Азирети Абу Бакр радиаллаху анхунун жообун уккандан кийин Умар радиаллаху анху айтты, мындан ары кыяматка чейин мен Абу Бакрга жетпей калдым дейт. Соопту алдыга умтулуп кетти, алдыга кетти. Мен эми буга эч качан жете албайм дейт. Мен жүрөгүмдөн мындай чыкканда бөлүп, жарым дүйнөмдү эле бере алсам, бул баарын берип салды го дейт Алла жолуна. Албетте баарын берүүгө биз чакырбайбыз. Ар бир адам мүмкүнчүлүгүнө жараша, жөндөмдүнө жараша сарптай алат, бере алат. Бирок урматтуу караңыз, бирөө мисалы, бирөө бай болуп,
колунда бар болуп, мисалы бир адам $1000 берген болсо Алла жолуна, ушундай мешит курулуусуна $10.000 берген болсо, бирөө толук жер берген болсо, бир адам $100 бере алат да. Бир адам 1000 сом бере алат. Бирок анын Алланын алдында болгон милдетин аткарып, өзүнүн байлыгындагы бир үлүшүн бергенде соопто тең болот, билесизби? 1000 сом бере атат бирөө. Ошону бере алат ал. Бирөө $10.000 бере атат. Ал өзүнүн байлыгынын эсебине караганда ошону бере алат. Экөөнүн сообу бирдей болот. Мүмкүн кедей андан көбүрөөк соо алышы мүмкүн. Билесизби эмнеге? Анткени Азирет Абубакир радhiyallahu эчесе калтырып баарын бергендей, Умар радhiyallahu тең жарым калтырылды. Бирок сырткы көрүнүшүнө караганда Умар радhiyallahu 10 эсе мүмкүн 20 эсе көбүрөөк берген сарптаганда. Соопко эсеп келгенде Алланын алдына караңыз, ким эмнени калтырды, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша канча сарптай алды да. Бай байлыгына жараша, кедей кедейлигине жараша сарптадыбы, ошого жараша сооп болуп билип коюңуз. Бул сөз менен мен сүйүнүч, кубаныч кимдерге жарыя, колунда кичине жука болуп, мейли аз бере алса дагы бирок бере алат далчы. Берсин ошол адамчы. Алар бербесе, мейли арабтар келип бизге келип мына мешит салып берет. Альхамдулилlah, Кудайга шүгүр. Бирок качанга чейин биз спонсор издейбиз өзүбүз? Качан арабыздан ушундай эр жүрөктөр чыгат? Мына мен өзүм курат элем. Мен өзүм көтөрөм ушуну. Өзүбүз кылабыз деп. Ошондо эле качан чыгат арабыздан? Бүгүнбү, эртеңби? Эртерээк айтор сөз, эрте чыкса, машалла, жакшы болот, урматтуу угандар. Ошондон иншалла ушуга окшогон жакшылыктарга көңүл буралы. Биздин дүйнөбүздө, жүрөгүбүздө аят айтылат: "Зуйина лин-нас хуббу шахавати мин-ниса вал-банина вал-канатир al-muqantarati min-adh-dhahabi wal-fidda wal-khayl al-musawwamati wal-an'ami wal-harth. Zalika mata'ul hayat dunya." Ал-Имран сүрөсүнүн аяты: адам баласынын жүрөгүнө кооз көрсөтүлдү дейт. Аял заты, бала чака, кендер, алтындан, күмүштөн болгон кендер, гүлүк болгон аттар, кооз аттар, мал мүлк дүйнө, урматтууган. Чириген бай деп коебуз го биз айылда. Мал мүлк дүйнө, ошондой эле эгин зарлар дагы, мөмө жемиш, ушунун баары адамдын жүрөгүнө отуруп калган. Кооз көрсөтүлгөн. Кааласак дагы жүрөктө мухаббат буларга барында. Бирок караңыз, ушуну мухаббатты жүрөккө ушул нерсеге киргизбестен Алла үчүн берген болсо, Алла берди, каалаган учурда алып коет. Үстүбүздө турган көлөкө турат, үстүбүздө турган булут турат, бүгүн биздин үстүбүздө, эртең Алла Таала башка бирөөнүн үстүнө берип коет да. Аттин деп чыканагы иштеп калабыз да. Бербей калыптырмын, сарптабай калыптырмын, ошол учурда деп калабыз, урматтуу уганда. Ошондон садака бекерден эмес да. Адам баласы өзүнүн денеси менен, жаны менен дагы курбанчылык кылат, Алла үчүн ибадат кылат, малы менен дагы курбанчылык кылат, ибадат кылат, урматтуу уган, аны да унутпайлы да. Ошол мал менен кылган ибадаттардын бири ажылык. Мал менен дене менен кошо кыла турган ибадаттардын бири умра сапары, ажылык сапары, урматтуу угандар. Муну дагы унутпайлы. Ароза машалла мына көптөгөн адамдар барып атат, аттанып атат. Бул Кыргызстанга берген бир оомат да. Ошол умра сапарына дагы барып, ажылыкка барып, мүмкүнчүлүк берип атат. Мен былтыр өзүм ажы башчы болуп, ажылыкка бардым элем. Жалпысынан карасак, мисалы, миңдеген адамдар Ош шаарынын өздөрүнө келип чыгып атыптыр да. Мисалычы, Оштон, Ош облусунан. Көл, Ысык көл, Нарын, Талас үчөө биригип, бир группа эл адам болду да. 3 облус биригип, урматтууган. Мисалы, ошол Ош тарапта, урматтууган, бар, колунда бар байлар көлдө жок дейсизби? Же Нарында жок дейсизби? Же Таласта жок дейсизби? Андан өткөн чириген байлар бар да. Бирок жүрөгүнөн ошону бөлүп чыгарып, куду менен кесип чыгаргандай да, Алла үчүн сарптагандар аз экен да, урматтуугандар. Ошондон бакыл сараң болбойлу. Бакыл сараң болсок, биз өзүбүзгө сараңдык кылып атабыз. Башкаларга эмес. Сиз мындайды курбай койсоңуз, сарптабай койсоңуз, бербей койсоңуз, башка бирөө кылат аны. Сарптайт, берет, андан да көбүрөөк берет. Бирок сиз өзүңүз кур каласыз да. Эртең Алланын алдына келгенде, байлыгыңызды эсеп кылганда, өзүңүз жашооңузду эсеп кылганда, канча акча таптың, канча мал мүлк дүйнө таптың, канчасын сарптадың, каяка сарптадың дегенде, аттин деп чыканагыбыз иштеп калабыз. Миллион деген акча бар экен. Мына бир койчуман укканбыз, Нарындык. 2000 кою бар экен. 2000. 20 эмес, 200 эмес, 2000 кою бар экен. Өзү укмуш бир оору менен ооруп калат, эч бир дарыгер себебин таппайт. Анан айла кетип бир табупка барат дагы, табуп тамырын кармап айтат: "Бул адам өлгөн малдын, ооруган малдын этин жеп жүрөрүп ушул ооруга жетти" дейт. Буга жаш коозунун эти керек, жаш коозунун шорпосу керек. Ошо менен гана айгат дептир дагы. Көрсө 2000 коюн ушунчалык жакшы көрүшкөн,
зоодон түшүп өлүп калган, ооруп калган, аксап жүрүп, бир кысасы итирейип жүргөн койлорун союп жеп жүрөрү ошол ооруга жетиптир да. Чириген байды ушул эмеспи, урматтуу? Арабызда ошондойлор бар, жок эмес. 200 жылкы кармагандар бар, туурабы? Канчадан уйларды караган топоздор кармагандар бар. 100дөгөн, 500дөгөн кой кармагандар бар. Жок эмес да. Бирок урматтуу, билип коелу, биз ошол байлыктын сакчысыбыз гана. Сакчысы билесизби? Банкта отуруп, кассада отурган адам акчаны эсептейт, миллион деген акча колдон өтөт да. Миллион деген долларлар колдон өтөт. Бирок тилекке каршы анык эмес да. Аттин деген бойдон эсептейт, берет, алат, берет. Өзүнүн айлыгы саналуу эле, мүмкүн 20 000 сом азыраак да. Ошо сыяктуу эле урматтуу, биз топтогон байлык, мал, мүлк, дүйнө биз сакчысыбыз анчы. Ал биздики эмес. Биз өлүп кетсек мураскорлордуку ал. Биз өлүп кетсек туугандардыкы, жакындардыкы. Же башка бирөөнүкү эле. Тартылып жок болот ал болду. Ал биздики эмес, билип коюңуз. Сиз кийдиңиз, жедиңиз, ичтиңиз, Алла жолуна сарптадыңыз, мына мечит, медреселерди курдуңуз, жол, көпүрө салдыңыз, ушо окшогон бала бакча, жанагындай бейтапкана курдуңуз, мына ошол сиздики, билип коюңуз. Мына ошол байлык, ошол акча сиздики. Анткени мунун баарын акыретке жөнөттүңүз сиз. Ошого чөнтөктө калган акчага сүйүнбөйлү. 10 000 доллар берип коюп, 100 000 доллар салып койсок, жакшы экен, мен колумда калып калды депчи. Жок, урматтуу, берип сүйүнө турган, берип байып турган адамдардан бололу. Мусулман эч качан, билип коюңуз, алып байыбайт, берип байыт. Мусулман эч качан алып байыбайт, берип байыт. Алып көнүп калсаңыз, Алла Таала өмүр бою ала турган адамдар кылып коет. Өмүр бою жакырчылыктан чыгарбай, мурдуңуздун учуна келтирип коет жакырчылыкты. Таң атпай туруп адамдар тиричилик кылышат, мисалы. Сукатка кетет, мисалы мына Бишкекте иштегендер Дордойго таң атпай, тахажжуд учурунда түнү 3-тө 4-тө барып чыгат. Эмне үчүн ошол? Коркунуч бар да, туурабы? Бирок акыреттен ошондой коркунуч болгондо, таң атпай туруп, могул жерге багымдат намазына мечит толо батпай калмак эле. Тахажжуд намазын баары тең туруп калмак эле. Тилекке каршы андай коркунуч бизде жок экен. Ошондон урматтуу, Алла Таала баарыбыз тең берип бая турган мусулмандар кылсын. Бай мусулмандар кылсын. Башкаларга бир адам бар, мисалычы, колунда жок болсо дагы, бирок кайтса айтылат го, 4 түрлүү адам бар деп, 4 түрлүү адам бар деп. Биринчи бай мусулман. Ал анын байлыгында Алла Таала берген ырызкы бар экенин билет ал. Алланын үлүшү бар экенин билет. Кеде кембагалдардын үлүшү бар экенин билет ал. Ошон үчүн ал зекетин берет, садакасын берет, анын туугандарына баары тең колдон келишинче сарптайт, берет да. Алланын үлүшү бар экенин билет дагы, бул адам машалла өтө чоң соогун алат да. Ошого жараша. Экинчи түрлүү адам мусулман адам, Алла Таала колуна байлык берген эмес. Бул адамга Алла Таала, караңыз, мусулман болгон үчүн, жана ушундай эле туура ниет кылган үчүн. Кандай ниет кылат? Колунда жок, колу жука экен, мейли. Бирок бай мусулманды көрүп, аттин мага да ушундай байлык берилгенде, мага да ошондой 500дөгөн, 1000дөгөн кой берилгенде, сарпайт элем, берет элем ошону. Зекетин калтырбай берет элем, ашырып берет элем. Коңшу колоң тууган баарына берет элем деп ниет кылып, арзу муң кылып жүрөт. Арабызда ошондой эр жигиттер бар, урматтуугандар. Билип коюңуз, ошол адам бай адам менен сарптап жүргөн адамдын соогунан кем калбайт да. Бирдей болот соокта. Ниет үчүн гана. Бүгүн ушундай заңгыраган мешит курулду. Машалла, ушуну сарптаган адамга биз суктанып атабыз да, туурабы? Биз качан муну сарптайбыз депчи. Сиз ниетине кылып коюңузчу. Сиздин колуңузда дагы ушундай болгондо, мен дагы ошону сарптамакмын. Мен дагы бермекмин, курмакмын, мындан мыкты мешит салмакмын деңиз. Иншалла, чын жүрөктөн бирок. Алла көрүп турат. Иннаху алимун бизати судур. Жүрөктөгү сырды Алла Таала көрүп турат. Кандай тил менен жалган айтпайлы, Алла көрүп турат да. Алла үчүн калыс ниет кылалы. Иншалла, соогунан калбайбыз. Ушу мешитти курган адамдын соогунан кем калбайсыз. Каалайсызбы? Келиңиздер, баарыңыздар ичиңизден ниет кылып коюңуздар, иншалла. Биз дагы колубузда бар болгон учурда, иншалла болсун, ушундай кылабыз, мындан да мыкты мешиттер салабыз деп. Ниет кылалы, иншалла, урматтуугандар, Качанга чейин спонсорлор издеп жалдарып жүрөбүз биз. Өзүнүн арабызда. Биздин эң мыкты, эң жакшы ага таяна турган спонсор Алла Таала. Алла кааласа ошол уматты сиздин үстүңүзгө жаадырып коет, Сиздин үстүңүздө берип коет. Сиздин колуңуз аркылуу элде сугарылып калса, кандай жакшы, машалла. Ошондон ич тардык кылбастан, мен тиге берип койсо менден калбай калат, тиге берип койсо менден байып кетет, озуп кетет дебей, сиз аркылуу эгер бүгүнкү күндө ушундай көптөн бери тууганың чалбаса, демек анын иштери баары тең жакшы экен деген сөз да. Башынан бери түйшүк түшсө чалат дегендей, тамаша катары, бирок албетте, урматтууган, акыйкат сөздө ачуу чындык бар дегендей. Эмне үчүн?
Ошол адам чалып алып бир муктаждыгына арызданып бир нерсе сурайт деп биз албай коебуз телефон. Жооп бербей коебуз, барбай коебуз, сурабай да коебуз да. Жок. Сиз сүйүнүңүз, Алла Таала сиздин колуңуз аркылуу ошолорго берип атат. Ырыскысын берип атат, муктаждыгын бүтүрүп атат. Сизге сооп жыйылып атат акыретте. Билип коюңуз, машалла, ошого сүйүнүңүз. Ошондо ниет кылыңыз иншалла. Үстүнкү кол астыңкы колдон жакшыраак дегендей, үстүнкү колдон кылсын Алла Таала баарыбызды иншалла, Муктаж эмес, бере турган берешен колдордон кылсын баарыбыздыңчы. Ошондо ниет кылалы, астыңкы эмес, урматтуу, астыңкы колдордон эмес, Баарыбыз ошондо ниет кылалы, караңыздар. Хадис айтылган эки түрлүү адам айттык го. Бири бай, Алла жолун сартап жүрөт. Экинчиси кедей, бирок байга окшоп сартайт элем деп жүрөт. Үчүнчү адам, ал мусулман эмес, кафир экен, бирок бай да. Байлыгында Алланын үлүшү бар экенин билбейт ал. Сартабайт, сараң алчы, бергиси келбейт. Сартаганда дагы оюн зоо, казино, ичимдик, зина жана башка жаман иштерге сарптайт ал. Алла үчүн сарптабайт. Бул адам өзүнүн күнөөсүнө жараша урматтуу туугандар, азабын тартат да. Төртүнчү адам бар, төртүнчү адам. Ал өзү имандуу эмес, кафир ал. Колунда байлыгы да жок, кедей да, мындайча айтканда. Бирок ал колунда байлык болсо, мен дагы паланча кафирге окшоп чардамакмын, бийлемекмин, чачмакмын, ичмекмин, жемекмин, ушундай кымбат машиналарды минип, жанагындай, кыскасы, акчамды мен Алланын үлүшү бар экенин билбесем, мен ушундай кылып сартайт элем деп жаман ниет кылып жүрөт. Ошол 3-чү менен 4-чү адам күнөө азапта бирдей болот, урматтуу туугандар, билип коюңуздар. Күнөө азапта бирдей болот. Эмне үчүн? Ниет үчүн гана. Ошого баарыбыз тең жакшы ниет кылалы иншалла. Колубуздан келип кура албасак дагы, тил менен жок дегенде салым кошуп койдук. Жакшы бир ниет кылып койдук. Алхамдулилла, Алла Таала ушундай бир мечтер берип атат. Мындан дагы заңгараган мечтер берсин, машалла. Бир ниет кылып коелу, мындан да мыкты мечтер курууга биз аркылуу кылсын, машалла. Биз аркылуу берсин, иншалла. Ошол байлыктын ооматы биздин үстүбүздө жаасын, иншалла. Бере турган кол бололу, берешен кол бололу. Алланын алдында берешен, күчтүү мусулман сүйүмдүүрөөк кимге караганда? Алсыз бакыл мусулманга караганда. Алла Таала баарыбыздын жүрөктөрүбүздү берешен кылсын, иншалла. Баарыбыздын жүрөктөрдү ачып, ушул мечитти абад кылчу адамдардын катарына кошсун. Эртең пайгамбарлардын, салафи солихиндердин баардын катарында тирилте турган адамдардын катарына кошсун, урматтуу туугандар, баарыбыз. Алла Таала айтылган сөздөрдүн баарын амалыңа тоогуп берсин. Ушул мечитибиз кут болсун, машалла. Мечит жакшылыкка толсун, ийгиликке толсун. Ушул мечитте бир жакшылыкка баарыбыз чогултуралы, мечитте абатталы, мечитке батпай мындан дагы мүмкүн чоңойтконго дагы бир себепкер болсун, иншалла. Ушундай жакшылыктар баарыбыз себепкер бололу. Ушундай жакшылыкта аксакалдар өзүчө. Аксакалдар мисалы жакшыраак бир адам келсе, мейли илимдүү болсун, кандай болбосун, элдер илимине жараша сый урматтайт, бирок ошол илимдүү адам, ошол диндар адам, жол башчы болуп, аксакал дагы болсо, урматтуу тууган, анда баары эл ошону ээрчит да. Анткени акыл жаш жетип, токтолуп калып, токтоо сүйлөп, элге үлгү боло турган учур келип калып аксакалда. Мечитти дагы абад кылып жаштар чакырса жарашат да. Өзүнө жарашат, сонун жарашат. Ошондон ушу мечиттин көркүн ачкан мына аксакалдар алда тургандар. Мечиттин дайыма көркү болуңуздар, иншалла. Сиздер аркылуу мечиттин машалла абад болуп, мечиттин көркү ачылып турсун. Жаштарда чакырыңыздар, балдарыңыздарды, уулдарыңыздарды, неберелериңиздерди, жана башкаларын баарын дейм, иншалла. Алла Таала ушул мечитте жакшылыкта чогулуп турганга баарыбыздан себепкер кылсын. Айтылган сөздөрдүн баарына тең Алла Таала амалыңа тоогуп берсин. Жалпы элибизге, журтубузга Алла Таала тынччылык, токчулук, аманчылык берсин. Ар түрлүү бале, кырсык, апат, кырсык бале, жер титирөө жана башка сыноолордон Алла Таала баарыбызды сактасын. Амин. Субханакаллаху ва хамдика, нашхаду ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Алхамдулиллахи раббил аламин.